Старый Толчок базарына жақын Сум-Гумға 10-15 минуттық аралықтан жаңы салынған ушул үй сатылат. Жолды қараңыздар, кенен асфальт, центральный канализация, природный газдарда бар, еш қандай ортомчу жоқ, түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Видеоны жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар, туугандар. Сатылуучу үй Ак Тилекте жайгашкан. Сиздер келүү үчүн туугандар Советский менен түндүктү карай келе бересиздер. Бул жерде глобус, бул жерде мынакей Ак Тилек негизи көчөсү жана 55 бар. Советский көчөнүн кесишине келесиздер да, кирсеңиздер эле Мажунталда сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мажунтал көчөдө туугандар. Советскийден келе атсаңыздар, негизи көчө менен туугандар. Жолдун сол жагында Ак Тилек деген дүкөн, ошол дүкөндүн жанындагы эле бул көчө, Мажунтал деген көчө. А бул сатылуучу үй болуп калат туугандар. Ак Тилекке жетпей эле оңго буруласыздар. Жолдор асфальт, тротуарлар мынакей. Мынакей бул Юзин көчө тараптан көрүнүшү. Жалпысынан участогун аянты 5 сотуктан көрөк, 5-30 чегаралары мынакей. Бул жерден түштүк чегарасы башталат. Түндүк чегарасы болсо тетеги забор бүткөн жерге чейин көчө тараптан мынакей дарбаза, заборлору полный орнотулган. Жолдор кенен асфальт, электр энергиясы, суусу бар, природный газ, центральный канализациялар бар, аны киргизүү керек. Мектеп, бала бакчалар. Жана айткандай, бул жагынан Дордой базары, бул жагынан Старый Толчок базарына деле бат эле барсаңыздар болот. Старый Толчок базарыга жакын. Өйдө тараптан Сум-Гум тарапка деле бир 10-15 мүнөттө машинеңиздер менен барып калсаңыздар болот экен. Коросуна келебиз. Бул жерде чоң 2 этаж үй, узун туурасы 11-15ке 8,5 экен туугандар. Кызыл кирпичтен 1,5 кирпич, караңыздар. Анан коросунда келип жашасаңыздар, 2 бөлмөлүү временка прихожкасы менен, андан сырткары кенен болгон 5 сотуктан көп, 5-30 болгон участогы туугандар. Кызыл китеп керек документтери бар туугандар. Мынакей бул үйүбүздүн негизи кирүүчү эшиги. Тепкичтер, үй ушундай ПСО, терезе орнотулган, отопление жасалган, стяжка куюлган туугандар, шу алган, ток, электричество тартылган. Сиздер өзүңүздөр вкусуңуздар менен калагандай потолок, калагандай пол, обой кылып алсаңыздар эле үй бүтөт. Бул жак общий санузел, андан кийин могу жак кухнясы, түштүк тараптан терезелери, чыгыш тараптан терезелери. Мындай суулардын орду, сантехникалар орнотулган. Бул жакта болсо чоң залы экен, караңыздар. Батыш тараптан терезелери, отоплениянын батареялары, стяжка мынакей полный коюлган. Экинчи өчүп кеткен тепкичтер, могу жерин туугандар погреб кылуу дагы планы болгон экен. Бул экинчи этажы. Бул жерден туугандар мынакей калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тараптан тааныштырып баштасак, бул жерде ушундай бир чоң спальный бөлмө. Батыш тараптан терезеси. Бул жагына дагы бир спальный бөлмөсү. Андан кийин бул жакта дагы бир ушундай чоң спальный бөлмө. Чыгыш тараптан терезеси. Бул жакта болсо экинчи этаждагы общий санузел. Могу жакты кабинет катары колдоносуздар, же детский комната катары колдоносуздар. Андан кийин лоджия дейбизби, балкон дейбизби, ушундай жайы. Үйдүн түштүк тарабынан дагы кошунага чейин аралык тышталган. Мынакей туугандар. Түндүк тарабынан дагы мынакей кенен аралык тышталган кошунага чейин. Чоң заңгыраган үйдү бүтүрсөңүздөр, бул временканы баары бузуп салсаңыздар керек. Бул жерге очоккана, машина койгонго жай, навес, кошумча курулуштарды кыласыздар менен алган киши өзүңүздөр байкайсыздар. Бул жагында болсо мынакей кошумча курулуш склад, ар жагында навес, отонкана окшойт, сырткы ажатканасы. Бул жерде отоплениянын котел жайгашкан бөлмө, котелдордун чейин полный орнотулган. Ток менен, көмүр менен жылыта аласыздар, газ деле бар, кийин газ кошуп алсаңыздар деле болчудай көрүнөт. Арты тарабына караңыздар. Бул жерде кенен бош жер, мондай жаш бактары, өрүк, алма, мондай вишня окшойт. Батыш чегара мына бул жерге чейин болуп, бул үйүбүздүн батыш тарабынан мынакей көрүнүшү туугандар. Баасы туугандар $178 000 сурап аттыр. Дагы саудалашам, сүйлөшөм дейт. Номери 0557 43 81 18. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издегендер менен видеону бөлүшүңүздөр.